Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмунун директору Фред Хьюстонду кабыл алды. Жолугушууда эл аралык уюм менен Жогорку соттун ортосундагы кызматташуунун максаттуу багыттары талкууланды. Фред Хьюстон USAID өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмундагы ишмердүүлүгүн аяктап, жаңы долбоорго кетип жаткандыгын айтты. Буга байланыштуу Нургүл Бакирова Айдилоо уюмунун сот тутумуна жасаган иштерин белгилеп, жаңы долбоордо ийгиликтерди каалады. Мындан тышкары аталган уюмдун өкүлдөрү менен Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров жолугушту. Жолугушууга сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Элмира Байтикова, Жогорку соттун маалыматтык технологиялар бөлүм башчысынын милдетин аткаруучу Болотбек Улуу Бакай, Адилет сот маалыматтык технологиялар боюнча мекемесинин башкаруучусу Рустам Шабыев, ошондой эле өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмунун директорунун кеңешчилери Дилбара Максимбекова, Нурлан Дүйшеев жана консультант Марат Улуу Дамир катышты. Тараптар ушул жылдын сентябрь айынын соңуна чейин бүткөрүлө турган маселелерди талкуулашты. Анын ичинде Ак сот КЖ сайтына кийинки жайгаштыруу үчүн соттун чечимдерин автоматтык түрдө деперсонификациялоо программасынын алдыдагы презентациясы, бул маселе боюнча эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен аудио-видео фиксацияны колдонуу боюнча тегерек стол өткөрүү жана Жогорку соттун өкүлдөрүнүн долбоордун расмий жабылышына катышуусу талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар мындан ары дагы сот системасын санариптештирүү, өлкөдө сот акыйкаттыгын бекемдөө жаатында кызматташууну уланта тургандыктарын макулдашты.